Бул баш айланткан трюктарды жасаган спортсмендерди вейкбордисттер деп айтышат. Алардын катарын толуктаган 10 жаштагы Богдан Гайнутдинов. Вейкбордто өткөн кылымда толкунду күткүсү келбеген серферлер ойлоп табышкан. Да, я очень сильно. Мен спорттун көп түрүнө катышам. Сууда сүзүү, футбол, хоккей, вейкбординг дагы жакты. Бул спорт мени аябай сергитет, күч-кубат берет. Ата-энем менен келгенди жактырабыз. Кататься. Вейкбординг – это такой спорт на воде. Вейкбординг кыргызстандыктардын кызыгуусун аз жараткан спорттун түрү. Бул суунун үстүндөгү спорт болуп саналат. Спортчулар тактанын үстүнө турушуп, трос менен сүйрөлүшөт. Ал эми тросту инструктор пульт аркылуу башкарат. Бул фигуралардан тажрыйбасы бар спортчулар гана секире алышат. Трос саатына 30-дан 50 чакырымга чейин ылдамдыкта сүйрөйт. Ошондуктан такта буттун астынан тайып кетпеш үчүн атайын бекиткичтер менен бекемделет. Вейкбордингдин эки түрү бар экен, кайык аркылуу жана кабель аркылуу. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жакта кабель аркылуу экен. Жаңы баштаган спортсмендерге ушул эң эле ылайыктуусу экен. Мен дагы азыр өмүрүмдө биринчи жолу суунун үстүнө туруп көрөйүн. Аябай толкунданып атам, сүзгөндү да жакшы билбейм, азыр көрөбүз. Ачыгын айтканда менде коркуу сезимдери болуп жатты. Бирок өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмдү байкап көрүүнү туура көрдүм. Подгребай рукой. Вам доску поперек, трос. Суунун үстүндө туура позицияны кармоо кыйыныраак экен. Бут жана колдор аябай күчтүү болуш керек экенин билдим. Ооба, спорт менен машыкпаганым билинип калды окшойт. Мен аябай аракет кылдым, бирок бул жака дагы бир нече ирет жол келгенден кийин үйрөтсө болот окшойт. Бирок эмоциялар аябай сонун болуп көрбөгөндөй болду. Бул спорттун түрүн сүйүүчүлөр жыл сайын Кыргызстанда вейкбординг теби боюнча чемпионат өткөрүшөт. Алар башка өлкөдөгү таймаштарга да катышат. Катышуучулардын жана жеңүүчүлөрдүн катарында жаш балдардын бардыгы кубандырат. Зинат Бактиярова, Данияр Амантур уулу, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.